Бану, 22 жаштамын. Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун жашоочусу. 2018-жылы Сен Тою долбоорунун биринчи тренингтерине келип катышып калгам. Адам баласы өзүн өзү уга билген, анан кийин сырткы дүйнөнү дагы уга билет экен, башка адамдарды дагы уга билет экен. Чынын айтсам, мен мектепте окуп жүргөндө өзүм менен такыр эсептешпейт экенмин да. Мугалимдер эмне айтса деле макул деп коюп, классташтарыман бөлүнүп калсам деле маани берчү эмес экен. Үй долбооруна келгенден кийин эмнеге менде мындай болуш керек, эмнеге менде бөлүнүп калышым керек, башка жасаган ишти эмне үчүн мен жасабашым керек деген суроолор өзүмө боло баштады. Анан кийин күнүмдүк кылган ишимди өзүм менен өзүм анализ кыла баштадым, өзүм менен өзүм эсептеп баштадым да. Журналист болом деген кыялым бар болчу. Анан бизде баягы менталитетке барып такалат да, кыз бала журналист болсо ушакчы болуп кетет деген сөздөр чыкты. Ошол менен мен журналист эмес, башка кесипти тандап калдым. Бирок барып ата энем менен туура ойлоруму жеткизип, мен ушул тармакта көрүшүм керек, баары бир мен журналист болушум керек деп ата энем менен сүйлөшүүлөр аркылуу бүгүнкү күндө өз максатыма жеттим. Теле алып баруучу катары Жалал Абад областында аз болсо дагы өзүмдүн көрөрмандарымды топтой алдым деп айта алам. Анан качан ушул эмеге катышып, окууга баргандан кийин экөөбүз катуу сырдашып, көп нерселерди айтып калдык. Кызым ошоктон үйрөнгөн, үйгө келгенде экөөбүз бөлүшүп аттык. Апа ушундай болуш керек экен, мындай болуш керек экен, ичибизде калбаш керек экен деп, кызымдын окуулары жакшы болду, өзүнүн тандоосу жакшы болду. Анан ичиндеги нерселерин сыртка чыгарып айта ала турган болду. Сен Туюга келгенден кийин менде сөз билимимди жогорулатышым керек деген максаттар коюла баштады. Окууну бүткөн соң сөзсүз түрдө чоң университетке тапшырам дедим. Ал максатымды орундаттым. Андан соң ишке киргенде өтө чоң таасирин тийгизди. Себеби бизде Сен Тую долбоорунда улуу муун менен кантип сүйлөшүш керектигин аябай үйрөткөн да. Жумушка киргенде жетекчилер менен байлашууда, стажировка убагымдагы коллектив менен тез тил табышып кетүүгө Сен Тую долбоорундагы алган билимдерим өтө жардам берди. Жаштар менен сүйлөшкөндү да билет экен, ортому менен сүйлөшкөндү дагы, анан чоң улгайгандар менен сүйлөшкөндү да билет да. Азыркы күндө мындай жаштардын арасында мындайлар аз да. Сен Тую долбооруна катышкан ар бир жаш муун өзүнүн ким экенин таанып, өзүн эч кимден кем сезбестен алдыга эч кандай бир бүдөмүк ойлору жок кадам таштай алат деп айта алам. Себеби Сен Туюдагы техникалар бул адамдын ичинде уктап жаткан потенциалын ойготууга чоң жардамын көрсөтөт.